Мекенге кызмат кылуунун мээнеткечтиктин бийик үлгүсү болгон Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин төрагасы, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры жана Эгемен Кыргыз Республикасынын баатыры Таштанбек Акматов быйыл 84 жашка чыкканына карабай эмгектенип келет. Ал ак кой деп аталган уяң жүндүү мериноз койлорунун санын азайткан жок. Мал чарба өндүрүшүнүн данакер адиси аталган аксакал топоз багынууда колго алган. Эки жака бурулбай элге кызмат жасап, ак мал болсо да ошол ак элге буйрсун деп тилек кыла турбай, көзүм өтпөйүнчө ак койду таштабайсыңар да бул көлдөңүздөр ошол өнүктүрүп атат. Кыргыз тукумундагы жылкы дагы тырмалап атат. Талыкпас эмгектин мыкты үлгүсү мамлекеттик жана коомдук ишмер Таштанбек Акматовдон кабар алуу үчүн президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов жайлоого барып, азыркы күндөгү өзгөрүүлөр тууралуу пикир алышуу орун алды. Таштанбек Акматов өз сөзүндө Кумтөр алтын кенин Кыргызстандын менчигине өткөрүп алганына абдан сыймыктанганын жашырган жок. Кумтөр деген оңой иш эмес да, Кумтөр эми көчөгө келип телевизордон көрсөтүп атат. Басылым келип жаңкытып кагаздардын документтерин көрсөткөндө эл сүйүнүп атат. Элдин ичинде бирisi сүйүнүп атат. Мамлекеттик жана саясий ишмер Таштанбек Акматов 1938 жыл туулган. 90-жылдардын башында Кыргыз ССР Жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы, СССР Жогорку кеңешинин 3 жолку чакырылышынын депутаты. Кийин 9-чакырылыштагы Жогорку кеңешке Кыргыз ССРнин Ысык көл шайлоо округунан шайланган. Улуттар кеңешинин жаштар иштери боюнча комиссиясынын мүчөсү, СССРдин эл депутаты болуп иштеген. Айжамал Болот кызы, Эсентур Абыгеев, Ала Тоо 24.